Өткөн жума бул койлор Өзбек Республикасынын аймагында турган. Кошуна өлкөдө ветеринардык текшерүүлөрдөн өткөрүлүп, мал ооруларына каршы дарылар да берилип турган. Мындан сырткары жергиликтүү фермер 2 ай бою өз малын карагандай тойтун берип, сугарып жүргөн экен. Кадамжай районунун Көктала айылынын аймагындагы кыргыз-өзбек чек ара тилкесинен Өзбек тарапка 23-сентябрда жалпы 176 кой өтүп кеткен. Мына каналда суу жок болчу да, негизи ошол жазда негизи биздин айылга жакшы суу келбейт да. Келбеген чакта биз койлорубуз мына дөңдөн наракта 50 метр жерде коробуз барды. Кечкурун койлор суу сагандыктан сетканы бузуп өтүшкөн да каналга. Каналда суу жоктуктан оттош мына жака өтүп кетет мына сетканын тагынан. Буга чейин да кыргыз тараптын мал жандыктары Өзбек Республикасынын аймагына өтүп кеткен учурлар көп катталган. Бирок эки тараптын мамилелери солгун болгондуктан көпчүлүк мал ээлери кол жууп кала беришкен. Акыркы учурда кыргыз-өзбек мамилеси кайра жанданып, бул сыяктуу маселелер жергиликтүү бийликтердин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү аркылуу да чечилип жатканына тургундар кубанышууда. Койлорунан кол жууп калабызбы деген айылдыктар эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиришти. Мына каналыбызда суу жоктугуна байланыштуу койлор түнү чыгып кетип Өзбекстан чек арасына өтүп кетти. Ошодон бери 2 ай болду. Чоңдор чуркашып, чоңдор менен сүйлөшүп, мына кеч чыкты, Кудайга шүгүр. Бардыгы ошол чоңдорго деле рахмат айтабыз. Бардык жүгүргөндөргө рахмат. Кыргызстан чоңдорго, Өзбекстан чоңдорго кайтарып берген үчүн дагы рахмат айтабыз. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Калмурзаев Фергана облусунун башчысы менен мындан ары жергиликтүү майда барат маселелерди жеринде чечүүнү макулдашкан. Буга чейин Өзбек Республикасынын жараны Кыргызстан тарапка өтүп кеткен учурда биз да Фергана облусунун башчысынын суранышы менен өз өлкөсүнө өткөрүп бергенбиз дейт өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү. Чек ара маселелерди, границаларды биздин мамлекеттен чечилет. Ошо чек аранын арасында жана мал өтүп кетет, дагы анча-мынча жергиликтүү боло турган мындай катачылыктар болуп калат. Жергиликтүү жердеги анча-мынча нерселерди биз ушу сүйлөшүп атабыз. Фергана облусунун жетекчиси менен өзүбүз эле ушул жерде андай нерселерди чечип койсок. Акыркы учурларда өзбек-кыргыз мамилеси жылый баштагандан тартып, кошуна өлкөнүн өкүлдөрү Баткен облусундагы иш-чараларга катыша баштады. Эскерте кетсек, Кадамжай районунда өткөрүлгөн республикалык алма фестивалына да Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү, маданият кызматкерлери келишкен. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.